Туура тамактанууга өндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз шаарыбыздагы Жасур аш борборуна кайрылганбыз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманын мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Шахмардан Хайытов дал мына ушул аш борборунун башкы ашпозчусу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бүгүн мына ушул аш борборунда эмнелер жасалат экен деп сиздерге баш багып отурабыз. Жалпы телегөрүүчүлөргө, биздин көрөрмандарга сиз кандай тамактарды сунуштайт элеңиз? Азыр салат жасайбыз. Жеңил жана бат жасалат. Үй шартында да жасасаңыз болот. Кардарлар сүйүп жеген япон салаты. Жакшы, япон салаты. Анда эмнелер керектелет? Жалпы телегөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Бизге керек бөлүшү Керектелүүчү азыктар: помидор 1 дана, болгар калемпири, бадыраң, соя соусу, алдын ала бышырылган уй эти, татымына жараша туз кошобуз. Жакшы, анда биз болсо салат жасоону баштайбыз. Мен сизге эмнеден жардам берсем, Кандай кесилет? Мына şu 2'ye bölamiz. Болгар калемпирин 2ге бөлүп, чарчы формасына туурайбыз. Бизге маалым болгондой, Шахмардан сиз Өзбекстан жергесинен келипсиз, Ашпозчулук тармакта канча убакыттан бери алектенесиз? Aşpazçılık yönelişi boyunca Мен ашпозчулук тармакта 11 жылдан бери иштеп келем. Aşpazlık sohasida ishlab kelaman. 11 жылдан бери. 11 жылдан бери. Дал мына ушул чыгыш ашканасына тиешелүү тамактарды жасайсызбы же болсо башка ашкананын да тамактарына өзгөчө көңүл бурасызбы? Башка улуттун да тамактарын жасайбыз. Ана кылып беребиз. Мисалы, Европа ашканасында Европейский ашканалар бар. Мана бизге Европа ашканасынын да тамактарын жасай беребиз. Бирок кардарлардын көпчүлүгү өзүбүздүн ашкананы баалагандыктан чыгыш ашканасындагы жасалуучу тамактарды көп жасайбыз. Демек биздин өлкөдө өзгөчө чыгыш ашканасында жасалуучу тамактарга өзгөчө көңүл бурат экен, кардарлар. Кандайча Кыргызстанга келип калдыңыз? Кыргызстанга келишим да кызык. Кыргызстанга келип иштеп калышыма досум себепкер. Мен Ошко досумдун үйүнө конокко келип тамак жасаганмын. Кафенин жетекчисине жасаган тамагым жагып, ошодон улам иштеп калдым. Калганмын иштешке. Демек азыр үй бүлөңүз менен бул жактасыз, Жактыбы сизге негизинен Кыргызстан? Мага Кыргызстан жакты. Мага Кыргызстан аябай жакты. Элинин меймандостугу, аба ырайы, жаратылышы жакты. Погода, природалары жакшы. Жакшы, анан бул жердеги кардарлар, мисалы Өзбекстан менен бул жердеги кардарлардын өзгөчө талабы кандай экен же бирдей эле табийки? Өзбекстан менен Өзбекстандагы кардарлар эт кошулган майлуу тамакты жактырышат. Бул жакта болсо тескерисинче, майлуу тамактарды жактырбайт. Көпрок go'sht mahsulotlari ham yog'li mahsulotlarni yeydi. Демек майлуу, go'shtli, etli mahsulotlarni yeydi. Бул этти кандай бышыргансыз? Этни Салаттын этин алдын ала бышырып алганбыз. Алгач сууда кайнатып, бышырып, бир аз кууруп алганбыз. Жакшы, эмне кылабыз? Туз жана соя соусун кошобуз. Туз, соя соусу. Soya sosu Жасур аш борборунда эмнелер жасалат? Аш борбору билебиз. Ташкент ашы деп коет, ошондой жасалат. Toshkent aşı asosan Чындыгында Ташкент ашына басым жасайбыз. Мындан сырткары шиш кебектин түрлөрү, самса, бардык тамактар эле жасалат. hamma taomlar bor, milliy taomlar bor.
Жакшы урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин салатыбыз даяр болду. Бул япон салаты деп аталат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерге соя соусу кошулду. Жөнөкөй эле азык түлүктөрдөн жасалды. Сиздин да үйүңүзгө коноктор келсе, дал мына ушул ыкма менен ушул салатты даярдап берсеңиз болот. Tez tayyor bo'ladigan salatimiz. Урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мына кийинки салаттын жасалуу жолун сунуштайбыз. Азыр болсо Шахмардан сиздерге жасалуучу салаттын атын айтып, анан керектелүүчү азыктарды атап өтөт. Ikkinchi salatimizni аты Jasur salatimiz. Жасур салатын жасайбыз. Үйдө бар эле азык түлүктөрдөн. Бул салатты да көпчүлүк кардарлар жакшы көрөт. Bu ham mijozlarimiz sevib iste'mol qiladigan salatimiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa piyoz kerak bo'ladi. Керектелүүчү азыктар: пияз, бадыраң, тооктун төшети, жумуртка, бөдөнө жумурткасы, краб таякчасы, майонез, картошка катырагы, көк чөптөр керектелет. Кантип кесебиз? Buni Салатка кошулуучу азыктардын баарын 4 бурчтуу формасында туурайбыз. 4 burç formasında kesiladi. Тоок этин төшүндөгү 4 бурчтуу формасында кесебиз. Жакшы. Бул майонез менен жасалып турбайбы? Mayonez bilan Коюмдуу салат десек болот. Азыр мен оюмча бул жерде куштун уясын жасайбыз го, hozir o'sha kartmani yasaymiz. Бардык керектелүүчү азыктарды туурап бүткөн соң, туз, майонезин кошуп аралаштырабыз. Жумуртка жайгаша турган жер экен, Чындыгында куштун уясы, урматтуу көрүүчүлөр, жөнөкөй жана кооз десем болот. Биздин салатыбыз даяр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, бул Жасур аталышындагы салат чындыгында башкы ашпоздун колунан жаралды. Карап отурганга жөнөкөй экен. Албетте сиздер дагы көрсөтүүдөн кийин жасап көрсөңүздөр болот. Mana salatlarimiz tayyor bo'ldi. Shu salatlar Биздин салаттар даяр. Татып көрсөңүз болот. ta'mini tuzini ko'rish. Marhamat. Келиңиz, экөөбүз чогуу биргеликте
Tatып көрөлүчү, бүгүн кандай болуптур экен? Өзгөчө. Табитти ача турган, анан маанайды көтөрө турган салат болуптур десем болот. Жакшы, кийинки салат. Жасур. Жасур салаты. Бул дагы өзгөчө. Себептенде башкы ашпозчунун колунан жасалды. Анан тоюмдуу салат десем болот да. Tüyümlü salatımız. Ушул салаттын өзүн жеп эле тамак жебей койсо деле болот да. Tüyümlü salatımız hem үй şaraitiga. тоюмдуу салат жана үй шартында жасаганга жеңил, көпчүлүк кардарлар сүйүп жейт. Tüyümlü istemal kıladigan salatlarımız. Жакшы. Сиз менен программага тартылып жатып, бир аз жардам бердим да. Шакирт кылып алсаңыз болот экен, менден Siz чыгабы? mana özü manga yordam berdiniz, özünüzge. Сиз салат жасоодо жакшы жардам бердиңиz. Кафеге иштейм деп келсеңиz, жардамчы кылып аламын. Bana küzüm yetadi. Yordamcı verir sizge. Жакшы. Рахмат сиздерге. Программага катышып, жакшы рецепттерди сунуштадыңыздар. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оорубаңыздар. Дайыма эл кызматында жүрө бериңиздер. Sizlerge hem rahmat. Сиздерге да рахмат. Кафеге келип туруңуздар. Биздин эшигибиз дайым ачык. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.